Француз архитектору Поль Гурда менен Алматынын тарыхый борборун эмне байланыштырып турат? Эмне үчүн Кытай архитектору Хон Пикке салган Жаркент печти бүгүнкү күндө жалгыз сакталып калган? Валихановдордун Сырымбет куруу жайы кай жерде жайгашкан? Айтууга татыктуу курулуштар, унутулган ысымдар жана көп билбеген фактылар. Жаңы тарых, улуттук колорит. Ушунун баары Grand Wilderness көрсөтүүсүндө. Бүгүнкү көрсөтүүдө казак архитектурасындагы жаңы ысымдар. Архитектор Равиль Нургистин White Line долбоорундагы минималдуулуктагы перфекционизм. Баш калалык урбанист Асхат Саудовдун параметрдик түзүлүштөгү көпүрө, чемодандар гүлзары жана иллюзиялар сейил багы. Экзюперинин кичинекей ханзадасы дизайнер Асия Нигмашеванын көз карашында. Казакстан мейманканасынын имараты Алматынын өзгөчө тарыхый эстелиги болуп саналат. Биринчи бийик кабаттуу имарат 40 жыл ичинде жер титирөө коркунучу көп калаада шаардын чыныгы символуна айланган. Бийиктиги 102 метрге жетип, 26 кабаттан турган мейманкана 20 жылга чукул убакыт бою түштүк борбордун эң бийик имараты наамын алып жүргөн. Азыркы күндө андан дагы бийик курулмалар тургузулганы менен бул мейманкана азырдагы архитектура сүйүүчүлөрүн суктандырып келет. Если вспомнить о Париже, Франции, сразу Эйфельская башня. Париж, Франция тууралуу сөз болгондо дароо эле Эйфель мунарасын элестетебиз. Ал эми Алматыны эстегенде Казакстан мейманканасы менен Көк төбө мунарасы көз алдыбызга келет. Бул мындай имаратты тургуза алган архитектордун жетишкендиги. Смог построить такое здание, которое ассоциируется с городом. Равиль Нургиза бул атамекендик архитектурадагы жаңы ысым. Ал 1 ай мурда эле дипломун жактаган. Бирок 1 жылдан ашык убакыттан бери анын White Line жана Willow Dream долбооруна алдыңкы чет элдик архитектура бюролору кызыгып келишет. Кошмо Штаттар менен орусиялык тапшырыкчылар кечээки студентке Казакстандан тыш жакта өз идеяларын жүзөгө ашырууну сунушташууда. Чет элдик кесипкөй адистердин жогорку баасына дароо эле татыганын эскерет. Когда я учился в 3-м курсе в академии здесь, я начал отправлять свои проекты. То есть тогда я уже делал, так сказать. Мен академияда 3-чү курста окуп жатканымда өз долбоорумду ар кайсы жактарга жибере баштагам. Мен ошондой эле жакшы долбоорду жасап жибергеним менен эч ким кызыгып жооп кайтарган эмес. Мен 2-3 жумалап жооп күтчү элем, бирок тилекке каршы эч кимден жооп келчү эмес. Анан бир күнү эле кечинде интернетке кирсем, менин долбоорум жарыяланганын көрүп калдым. Ошондо бир чети таң калып, бир чети абдан кубанган болчумун. Я вообще тогда был в шоке. Прям кричал: о, меня опубликовали там. White Line долбоорун жаратууга 3 айдан ашыгыраак убакыт кеткен. Анда 3D визуалдаштыруу программасынын бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонууда бир аз кыйынчылыктар жаралган. Равилге алыс жактан Украина, Орусия жана Европанын мыкты адистери кеңеш берип турушкан. Күн түн дебей иштөөгө туура келген, себеби ар бир бөлүк баштан аяк кылдат иштелип чыккан. Бир топ аракет менен катачылыктардын аркасында эң мыкты натыйжа жаралган. Акыры ал атактуу болуп чыга келди. Следующий день на утро я зашел в Google и еще раз хотел увидеть свой проект, написал там Равиль, а там уже не только этот. Андан кийинки күнү эртең менен ойгонуп эле өз долбоорумду көрөйүн деп Google'га кирдим дагы Равиль деп атымды жаздым. Карасам эле эң атактуу журнал эле эмес, мен билбеген башка дагы көптөгөн басылмалар мен тууралуу жазышыптыр. Бул Орусия, Түркия жана европалык басылмалар экен. Окусам талдамалар дагы бар экен. Ошол күн мен үчүн эң сонун күн болгон эле. Очень много всех я прочитал тогда. И вообще самое лучшее тогда у меня было вообще в жизни, да, так скажем. Анын эң башка артыкчылыгы минималдуулук. Ошондуктан перфекционист Равиль Нургиза White Line долбоорун өзү үчүн жана концептуалдуулукту сүйүүчүлөр үчүн дагы жараткан. Долбоордо негизги басым курулмада тосмолордун жоктугу жана жер тамандын шыпка чейинки панорамалык терезелерге коюлганы. Равилдин ишениминде темир дарбазасы сүйлөр ишенимдүү мамилелерге болгон биринчи кадам болуп саналат. Я не хотел туда заборы ставить. Мен дарбаза тургузгум келген жок. Жанында коңшуларың дагы жок. Тоо арасында өзүң эле жалгыз же сүйүктүң менен жашасаң кандай рахат. С девушкой и все.
Астанадагы искусство, архитектура жана дизайн борбору Равилдин дипломдук долбоору. Анын негизин параметрдик архитектура түзөт. Мында тар бурчтар жок, болгону ири буйру гана жактар орун алган. Татаал архитектуралык түзүлүштөр ийне жибине чейин ойлонулган. Конструкциялар менен коңшулаш жайгашкан. Имараттын идеясын жаш архитекторлор өз алдынча ойлоп тапкан. Ал эми долбоорлоо жана чиймелерде окуу жайдын мугалимдери жардам беришкен. Это будет находиться в центре реки Ишима, где река Ишим. Бул Ишим дарыясы экиге бөлүнгөн жерге тургузулмакчы. Мен ал жерден кичинекей бир аралчаны таптым. Мына ошол жерге долбоорумду жайгаштырдым. Негизи мен архитектор Заха Хадиддин көрманымын. Анын чыгармачылыгына көптөн бери суктанып келем. Анын ар бир долбоорун изилдеп чыккам. Акыры ошол архитектордукуна окшош бир нерсе жаратууну каалаган элем. Башкача айтканда параметрдик архитектураны улантууну самагам. Каждый проект я изучал и хотел что-нибудь то же самое, как она, сделать. То есть продолжить параметрическую архитектуру. Болочок долбоор архитектуралык моделдөө боюнча жаңы компьютердик программалардын жардамы менен иштелип чыккан. Равил тик бурчтуу имараттарды долбоорлоону үйрөнүү оңой эмес экендигин, ал эми туруксуз түзүлүштү жүзөгө ашыруу кыйынга турганын эскерет. Программалык билимди алуу менен мунун майда чүйдөсүн үйрөнүүгө жарым жыл убакыт кеткен. Долбоорлоо иши дагы ушунча убакыт алган. Сложности в Казахстане, думаю, в конструкцию, то есть они не сможешь сделать здесь. То есть надо будет заказать основные... Казакстанда бул жаатта кураштыруу кыйынчылык жаралат. Бул жакта аны жасай алышпайт. Андыктан имараттын негизги калыбын Европадан же Кытайдан тапшырык менен алдырууга туура келет. Ал конструкцияны 3D принтер менен кесишет дагы, анан мына минтип кураштырылат. Бизде Казакстанда азырынча мындай жок. Бул конструкцияны алып келип, анан бул жактан кураштыруу керек. Ал үчүн дагы атайын инженерлер зарыл болот. Бирок негизи ишке ашыруу мүмкүн. Принести конструкцию сюда и собрать здесь, наверное, потребуются специальные специалисты, то есть инженеры. Вот. А так вполне реализуемо. Равил параметрдик түзүлүштүктө ишке ашырылган искусство, архитектура жана дизайн борборунун имараты Астанада тургузулат деп үмүттөнөт. Ал өз долбоорун өлкөдөгү ири курулуш компанияларынын сынагына катышууга койгон. Азырынча Равил шаар гүлзарларында рахаттануу менен сейилдеп, Казакстандын архитектурасындагы жаңы заманбап ыкмаларды колдонуу тууралуу кыялданат. Архитектор Асхат Саудов үчүн Экспо 2017 көргөзмө жайынын аймагы Астанадагы шаардаштыруу жаатындагы эң ыңгайлуу жер болуп саналат. Мында масштабдуу курулмалар дагы, Экспо шаарчыларынын көчөлөрү дагы бардыгы өз ордунда. Анын кесипкөй көз карашында эл аралык көргөзмөнүн 175 гектарга жеткен аянты математикалык тактыкты туура пайдаланган. Начиная от геймплана, то как организовано пространство, как продуманы человеческие потоки. Башкы пландан тартып, мейкиндиктин ыраатталышына чейин бардыгы эң мыкты ишке ашырылган. Адамдардын агымдары, павильондорду бөлүштүрүү дагы өз ордунда. Шаар борбордук бөлүк болуп турганы түшүнүктүү. Экспо шаарчасынын көчөлөрү дагы сапаттуу ишке ашырылган. Бул көргөзмөнүн катышуучулары үчүн курулган турак жай комплекстери. Мындагы көчө торчолору эң ыңгайлуу. Имараттардын анча бийик эместиги дагы өтө жайлуу. Шаар чөйрөсүн жаратып турат. Плотная сетка улиц, такой человеческий масштаб, невысокие здания, и что создает правильную, уютную атмосферу городскую. Асхат Саудов Экспо кыштакчасынын жайлуу шаар чөйрөсү Казакстандын баш калаасы үчүн көрүнүктүү мисал деп эсептейт. Ал Астанада 16 жылдан бери жашайт жана жергиликтүү курулуштун бардык артыкчылыктарын жакшы билет. Мисалга, Эсилдин сол жээгинде алыскы аралык көйгөй орун алган. Зарыл болгон имаратка жетүү үчүн көп учурда жарым чакырымга чейинки жерди басып өтүүгө туура келет. Көп сандагы аянттар шаарга масштабтуулук эффектин бергени менен тургундар үчүн бул дайыма эң ыңгайлуу эмес. Это то, я бы сказал, чего нам, наверное, на сегодняшний день так не хватает, как структурного подхода в городе.
Если вы сравните левый и правый берег, Бул бүгүнкү күндө бизге жетпей жаткан нерсе деп айтсам болот. Эгерде оң жээк менен салыштыра турган болсок, анда бир көчөдөн экинчи көчөгө чейинки аралык анча чоң эмес. Бул транспорттук агымдарды бөлүштүрүү жаатында автоунаа айдоочулар үчүн дагы ыңгайлуу. Көчөлөр тармагы канчалык сейрек болсо, агымдарды бөлүштүрүү дагы туура ишке ашырылат. Ал эми көчөлөр ортосунда аралык алыс болгондо, бул жол тыгындарын пайда кылып, жөө жүргүнчүлөр үчүн дагы жетүү жагынан бир топ ыңгайсыздыктарды жаратат. Бул жаатта Экспо шаарча абдан мыкты ойлонуштурулуп ишке ашырылган. вот здесь как бы именно экспо-городок был продуман с этой точки зрения очень грамотно. Жакын арада Экспо 2017 экинчи демин алат. Бул жерде эл аралык Астана каржы борбору жайгашып, 15 миңге чукул адам иштемекчи. Баш калаадагы шаардаштыруу борборунун колдоосу менен бир жыл ичинде шаарча жарым-жартылай кайра курулуп чыкмакчы. Бул жерде эс алуу аймагы менен кирүүчү дарбазасы бар жаңы борбордук кирүүчү жай пайда болот. Мы хотели бы видеть здесь такую значимую аллею с каким-то элементом паблик-арта, чтобы это было идентикой финансового центра. Биз бул жерде паблик арт элементтери менен кандайдыр бир маанилүү гүлзарды көргүбүз келер эле. Ал каржы борборунун өзүнө таандык стилин чагылдырып, коомдук мейкиндикке ээ болсо жакшы болот. Мында адамдар эс алып отура алышат. Кийин гүлзардын эки тарабына шаар курулушу мерчемделүүдө. Ал шаардын бул бөлүгүндөгү популярдуу эс алуу жайына айланат деп ойлойм. Негизи борбордук элемент катары эл аралык каржы борборунун символу турганын көрүүгө болот. Анын айланасында чакан сейил багы же гүлзар отургузулат. Анын албетте буфердик аймактар жайгашмакчы. Мында бак дарактар менен өсүмдүктөрдүн ар кандай түрүн көрүүнү каалайт элек. Балким мөмө жемиш дарактары дагы отургузулат. Алар жазында гүлдөгөндө абдан кооз көрүнөрүн баарыбыз эле билебиз. Биоразнообразие посадочного материала, какие-то деревья, фруктовые, может быть, даже плодовые деревья, которые вот красиво выглядят в цвете весной. Асхат Саудов менен анын Астананын шаардаштыруу борборундагы кесиптештеринин биргелешкен долбоору архитектуралык курулма Самал Кечи районунун борбордук сейил багы жана амфитеатр менен бириктирип турат. Бул таяныч конструкциялары менен бекемделген классикалык көпүрө. Анын өткөрмө мүмкүнчүлүгү оң жээктин дарыя жээгиндеги топтолгон киши агымына эсептелген. Анын башкы милдети астаналыктардын сейил багына ылдамыраак жетүүсүн камсыздоо болуп саналат. Необходимость моста, она очевидна, потому что у нас Көпүрөнүн зарыл экендиги анык. Себеби бизде дарыя жээгинде эл абдан көп чогулган жер болуп саналат. Жана сейил багына жетүү үчүн жөө кишилер үчүн байланыш каражаты зарыл. Биз ушул түзүлүштү сунуштаганыбызда шаар кеңеши муну колдоду. Минтирени долбоор ишке ашырылууда. 5ке жакын сунуштун ичинен биздики тандалып алынган. представлялось, в общем, порядка 5 концепций, и выбрали нашу. Сууда асылып турган көпүрөнүн борбордук бөлүгү бир аз кененирээк келет. Бул жер үчүн долбоордо элдер сүрөткө түшүшүн үчүн атайын мейкиндик менен коммерциялык объектилерге орун каралган. Активдүү эс алууну сүйүүчүлөр дагы көңүл сыртында калтырылбайт. Көпүрө аркылуу сол жана оң жээкти бириктирген шайтан араба жолу өтмөкчү. Архитектуралык курулманын жалпы узундугу 315 метрди түзөт. Анын салмагы 2000 тонна. Темир катмарды 2500 гүл желекчесинен турган декоративдүү бастырма кооздомокчу. Алардын бири дагы оодарылбай турганын белгилей кетүү зарыл. Материал алюминий, чешуя, да, это алюминиевые кассеты. Калай материалы колдонулган. Тикенектери калай тактадан турган атайын материалдар жасалган. Бул гүл майда боёгу менен сырдалган сапаттуу калай. Ал көпкө кызмат кыла турган материал болуп саналат. Күнгө күйүп кетпейт. Анын өңүн амфитеатрга окшоштуруп ак түстү тандадык. Под цвет амфитеатра, то есть слоновая кость. Мындан тышкары көпүрөнүн архитектурасында Атырау облусунун өзгөчөлүктөрү дагы эске алынган. Себеби бул объект аймактын баш калаанын 20 жылдыгына карата белеги болуп саналат. Негизги басым осетр балыктарынын кабырчыгын элестеткен конструкциянын түзүлүшүндө жасалган. Та чешуистость и отверстие, рисунок отверстия, он тоже не случайен.
кабырчыктуу жана көзүнөктөрдөгү сүрөт бекеринен тандалып алынган эмес. Биз атайлап чоң көзүнөктөрдүн кичинекейлерин өткөрдүк. Бул адамдар ылдый жактан мейкиндикти, дарыяны көрсүн үчүн атайын ушундай жасалган. Ал эми жогорку катмарда кичине көзүнөктөр жайгашкан. Бул күн менен атмосфералык таасирден сактоо үчүн ылайыкташтырылган. Для того, чтобы защищать от солнца и от атмосферных воздействий. Көпүрөнү долбоорлоодо параметрдик архитектура эрежелери колдонулган. Көзөнөктөр менен уячалардын сүрөттөрү акыркы компьютердик технологиялардын жардамы менен ишке ашырылган. Бул ага өзгөчө ыран берген. Ошондой эле декоративдик элементтери курулма түзүлүшүнүн иш милдет бөлүгүнө айланган. Можно говорить, что вот именно вот эти природные формы использованы. Мында биотекст стилиндеги табигый түзүлүштөр колдонулган деп айтууга болот. Булар жаратылыштын өзүнөн алынган. Анын түзүлүшүнүн өзү дагы кыймылга болгон аракетти чагылдырып турат. Ошондуктан бул жерде конструктивизм жана кубизм элементтерине кайрылган хай-тек стилине карама-каршы кандайдыр бир жаратылыш ыраңдары менен архитектурадагы трендтик багыт пайдаланган. Природные какие-то мотивы и достаточно такое трендовое направление в архитектуре. Бүгүнкү күндө шаардаштыруу борбору Асхат Саудовдун жетекчилигинде жаңы долбоорлордун үстүндө иштөөдө. Үстүбүздөгү жыл ичинде алардын бир нечеси Астанада жүзөгө ашырылмакчы. Биринчиси бул темир жол бекетинин жанындагы күтүү аянты. Аны чемодандар гүлзары деп аташкан. Жакын жайгашкан 9 кабаттуу имараттын маңдайкы бети дагы долбоорго кирмекчи. Анын дуалдары граффити менен кооздолот. Чемодан искусствосунун шаар объекти баш калаанын таанытма карточкасына айланмакчы. Подробно про сквер чемоданов могу сказать, что мы заложили там скульптуры вот такие вот из чемоданов, где Чемодандар гүлзары тууралуу кененирээк айта турган болсом, ал жерге биз чемодандарды элестеткен скульптураларды орноттук. Алардын ар биринде кайсыл бир аймактын аталышы жазылган. Мындан ар бир киши өзүнүн туулган жерин таба алат. Бул идея кызыктуу көрүндү. Же болбосо биз аны селфи үчүн атайын жер деп атап коебуз. Кайсы бир аймактын жанына туруп сүрөткө түшсөң болот. Ошондой эле мындай пинг-понг үчүн стөлдөр бар. Сааттар бекеттин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ал эми бастырмалар болсо адамдарды күндө сактап туруучу милдетин аткарышат. Бул жерде спорт шаймандары, көчө эмеректери жана темир жол тематикасындагы балдар аянтчалары дагы бар. Спортивные какие-то снаряды, уличная мебель, детские площадки в тематике железной дороги. Астананын жаш урбанисттеринин дагы бир долбоору болуп, иллюзиялар гүлзары эсептелет. Анын негизин табигый ландшафтты сактап калуу түзөт. Бул жерден жаш балдар дагы, чоң кишилер дагы өздөрүнө ылайыктуу алектенүүлөрдү таба алышат. Театрдан мен мына бул тепкичтерди абдан жакшы көрөм. Бул жерде деңгээлдер ар түрдүү баскычтарга бөлүнүп турганы жана балкондордун жасалышы дагы жагат. Балконго жетүү үчүн албетте тепкич аркылуу өтүү керек. Бул тепкич өзүнө тартып тургандай туюлат. Эта лестница, она прям нас просто приглашает и зовет. Алматыдагы Абай атындагы Казак мамлекеттик академиялык опера жана балет театры өткөн кылымдын 1936-1941 жылдары тургузулган. 35 жылдан бери ал архитектура жана тарых эстелиги катары саналып келет. Усталыктын өзгөчө үлгүсү өзүнүн укмуштуудай сырткы келбети менен эле эмес, ички жасалгасы менен дагы таң калтырат. Жаш архитектор жана дизайнер Асия Нигмашеваны ал шыктандырып жана ар качан өнөрдүн белгисиз тараптарын ачып келет. Я всегда, когда прихожу в театр. Мен бул театрга келгенде бул тепкич аркылуу бир нече ирет ары-бери басып, досторума жана тааныштарыма жолугуу мүмкүнчүлүгүн колуман чыгарбайм. Мында өткөндү эскерип, мына бул шөкөт айнеген карап туруу өзгөчө сезимдерди тартуулайт. Мага бул жерде бардыгы жагат. Өнөрдүн айкалыштырылышы, жарыктын түшүшү дагы өзгөчө сезилет. Мага негизи эле ушундай айнектер жагат. Анткени алар мейкиндикке кандайдыр бир романтизм берип турат. Они придают некий романтизм пространству.
Театралдык мейкиндик жана анын ички көлөмү таң калтырат. Анын көлөмү эле көзгө урунбастан театрдын ички жасалгасы дагы суктандырат. Жасалга элементтери алтын өңдөй жаркырайт. Дубалдар аркылуу скульптуралык сүрөттөр өтөт. Түркүктөр казак улуттук оймолору менен кооздолгон. Жер тамандагы оймо чиймелер фойенин шыбындагы сүрөттөр менен айкалышып турат. Мне нравится, что они легкие, они не навязчивые, они не давят. Естественно, играет огромную роль. Магаалар жөнөкөй экендиги жагат. Алар өтө татаал болуп, кишини кыспайт. Албетте, бул жерде шыптардын бийиктиги мааниге ээ. Бирок алардын жасалгаланышы дагы маанилүү. Бул имараттын жыл өткөн сайын огош бетер көркөм көрүнгөнү жагат. Ал азыр укмуштуудай кооз болуп, көргөн көздү кубандырат. Имараттын дубалдары менен бет маңдайында жана түркүктөрдө архитектуралык элементтердин көптүгү өзгөчө көрүнөт. Много архитектурных элементов и на стенах, и на колоннах, и по фасаду здания. Асия Нигмашева Лондондогу искусство университетинин бүтүрүүчүсү. Ал архитектура чөйрөсүндөгү дизайн багытында кесипке ээ. Окуусун аяктагандан кийин эч ойлонбостон өз мекени Казакстанга кайтып келген. Алматыда алгачкы кесипкөй адамдардын белгилүү жапон архитекторунун жетекчилиги астында эл аралык архитектуралык бюросун башкарган. Ошондо дароо эле бул имаратты толук оңдоп түздөө боюнча долбоорго катыша баштайт. Аны 2000-жылы аякташкан. Театрдын жасалгасындагы казак элдик өнөрүнүн көркөм стилистикасы өзгөрүүсүз калтырылган. Жаңыланууга фойе менен залдын ички жасалгасы кабылган. Эми бул жерде алтын адам кийиминдеги оймолор пайда болгон. Я прилетела, устроилась на... Мен учуп келип эле архитектуралык компанияга тажрыйба алууга орноштум. Ошол компаниянын башкы архитектору бул имаратты оңдоп түздөө иштерин жүргүзүп жаткан экен. Ал бул укмуштуудай керемет нерсе экендигин айтып, мындан эргүү алып шыктанчу. Бул улуу нерсе экендигин айтаар эле. Чему-то великому. Үй ичин жасалгалоо дизайнери Асия Нигмашева шыптарга илинген асма шамдардын маанисин белгилейт. Бул жасалга театрдын имаратын өзгөртүү касиетине ээ. Алтын сымал жаркыраган шам чырактар мейкиндикти салтанаттуу кооздук менен жарыкка бөлүп турат. Ошондой эле алар жасалгалоодо маанилүү роль ойноочу өңдөрдү айкалыштыруудагы негизги бөлүк болуп саналат. Баалуу таштарды, кымбат баалуу жасалгаларды колдонуу менен имараттын ичин жакшы кооздоого болот. Бирок жарыкты туура эмес колдонуунун аркасында мунун баарын бузуп салуу дагы мүмкүн. Тескерисинче анча деле көп каражат коротуп, эң мыкты материалдарды колдонбостон, жарыкты туура коюунун аркасында ийгиликке жетүүгө болот. Абай атындагы Казак мамлекеттик академиялык опера жана балет театры кечки архитектуралык жарыктанууга аз убакыт мурда эле болду. Кечинде имараттын сырткы келбетин 300гө чукул жарык диодтуу шамдар жарыктандырып турат. Архитектор Асия Нигмашева белгилегендей, жарыктануунун аркасы менен тарыхый имарат заманбап ыраң бере баштады. Эми ал алматалыктар менен шаар меймандарынын кечки убакта жолугуша турган сүйүктүү жерине айланды. Наверное, наряду с красотой этого здания я очень хочу отметить часы по... Имараттын кооздугунан тышкары мен анын эки капталындагы сааттарды баса белгилегим келет. Алар советтик мезгилден калган эски сааттар болгону менен имаратты курчап турган чөйрөгө өздөрүнүн архитектуралык салымын кошушат. Имараттын жанында отургучтар, суу оргумасы сыяктуу архитектуралык түзүлүштөр жок болгондуктан сааттардын мааниси зор. Здание может мало что значит, если вокруг него нет таких важных вещей, как скамейки, лавочки, фонтан, какие-то малые архитектурные формы. Жаш дизайнерлердин алгачкы өз алдынча долбоорлору болуп, баатирлер менен жеке турак жайлардын кожоюндарынын тапшырыктары эсептелет. Учурда анын компаниясы кулинардык студия жана үй бүлөлүк кафенин ички жасалгасын иштеп чыгуу менен алектенүүдө. Мында концепциянын негизин Экзюперинин кичинекей ханзадасы философиясы түзөт. Когда я закончила школу, понятное дело, в силу своего возраста я не осознавала всю значимость этой профессии. Мне просто было... Мен мектепти аяктаганда жаш болгондуктан бул кесиптин маанисин анча деле түшүнчү эмесмин. Мага жөн гана мейкиндик жана түрдүү аянттар менен иштөө жага турган. Азыр болсо мен ар бир тапшырык кылган адамдын функционалдык жана эстетикалык жашоосун жакшыртууга салым кошуп жатканымды жакшы түшүнөм. Бул кеңсеби, үйбү же ишканабы мааниге ээ эмес. Биз убактыбыздын көбүн имараттын ичинде өткөргөндүктөн андан болушунча ырахат алышыбыз керек деп эсептейм. Ал мааниси жагынан дагы, милдеттеме жагынан дагы чоң милдетке ээ.
максимальное удовольствие получать от этого, и оно должно нести максимальную смысловую и функциональную нагрузку. Казакстандык усталардын ордуна татыктуу муун өсүп келе жатат. Өлкө архитекторлорунун жаш мууну өз мекенинде эле чет мамлекеттерде дагы өзгөчө чөйрөдө жашоо укугун ишенимдүү далилдеп келишет. Алардын заманбап ыкмадагы иштери тарыхый тажрыйбага негизделген. Бул өнөр маданият менен муундардын алакасы экендигин дагы бир жолу тастыкташты.